Бул видеодо менин жеке изилдөөмө катталган 2,5 жашар кичинекей пациентимдин окуясы менен сиздерге бөлүшмөкчүмүн. Мен Бекжан Турабеков, жалпы практикалык дарыгермин. Азыркы учурда сүйлөөсүндө, өнүгүүсүндө, жүрүм турумунда артта калган балдар менен иштешип, алардын ата-энелерине колдоо көргөзүп, көзөмөл кылып, терең изилдөө кылып, психологиялык жактан, нутрициологиялык жактан, диагностикалык жактан иш алып барып келемин. Мынакей ушул менин пациентим дагы апасы атайын чет өлкөдөн мага кайрылып, доктор 2,5 жашар баламда менде 6 көйгөй болуп атат. Мына ушул 6 көйгөйдү чечүү үчүн сиздин изилдөөңүзгө жазылдык деп жазылды. Бул кичинекей пациентимде кандай көйгөйлөр менен жазылышты? Биринчи көйгөйү психиатр детский аутизм деп диагноз коюптур. Невропатологдор ЗПР, ЗРР деп айтышкан. Апасынын айтуусу боюнча указательный жесть жок. Уйкусу начар, тамактануу маселеси бар. Апасынын айтуусу боюнча тамактанбайт, кээде такыр тамак жебейт, эртең менен дагы жебей коет. Өтө кыйналышат бул нерсе үчүн. Сүйлөбөйт. Апасы айтат, баягы сүйлөп келатып эле 13 айлык болгондо дейт бала ошол бойдон сүйлөбөй калды дейт. Андан кийин указательный жесть жок. Дарылашкан буга чейин витаминдерди беришкен, ар кандай баттарды беришкен, бирок тилекке каршы эч кандай өзгөрүү байкашкан эмес. Эми мен барыңыздарга белгилүү болгондой эң биринчи жасай турган нерсем жеке изилдөөмдө анамнез чогултуу. Анамнез деген бул баланын төрөлгөнүнөн баштап ушу 2,5 жашка чейин курагында кандай окуялар болуп өттү, эмнелер болду. Мына ошол нерсени терең изилдеп баштадым. Анамнездин негизинде мен аныктаган нерселер: биринчи, бала кесарево жол менен төрөлгөн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кесарево менен төрөлгөн балдарда сүйлөөсү артта калуусу, өнүгүүсүнүн артта калуусу, аутизмге кабылуусу жөнөкөй жол менен төрөлгөндөргө караганда риск өтө жогору болот. Мынакей бул балада 42 жумада кесарево жолу менен төрөлгөн, асфиксия эч кандай эч нерсе болгон эмес. 6-7 айлыгында кадимкидей отуруп баштаган, өнүгүүсү кадимкидей балдардай эле болгон. 10-11 айлыгында апасынын айтуусу боюнча уже диванды кармап, өз алдынча туруп, жөрмөлөп, тизелеп баштаган. 12 ай болгондо кадимкидей 3-4 кадам басып, бардыгы жакшы болуп, ата, апа деп ушундай сөздөрдү, үндөрдү чыгарып баштаган. Анан эле мына эң негизги баленин бардыгы бала 13 айлык болгондо, 1 жаш 1 айлык болгондо бүт жанагы чыгарып келе жаткан гугу, гага, апа, ата деген сөздөрү таптакыр эле жоголуп кеткен. Анан кийин апасы тынчсызданып, эчтеке үн чыгарбай калгандан тынчсызданып, эмне болду буга деп врачтарга алып барып баштаган. Ошентип 15 айлыгында ЗПР деп диагноз койгон невропатолог. Андан кийин 18 айлыгынан баштап психолог менен иштеш башташкан, эч кандай натыйжа болгон эмес. 2 жашында дагы башка психолог менен иштешкен. Андан дагы бир аз изменение болуп, горшокко отурушту үйрөнүп, акырындан өзгөрүү болуп баштаган. Бирок андан кийин дагы артта кетүүсү, эчтеке өзгөрүү болбой, ошентип 2,5 жашка чейин ар кандай витаминдерди берген, ар кандай баттарды берген, ар кандай врачтарга алып барган, бирок тилекке каршы баланын үнү дагы деле чыккан эмес, жүрүм туруу оңдолгон эмес. Апасынын айтуусу боюнча күндөн күнгө тескерисинче артка кетип атат. Мурунку ошо билген, жаңы үйрөнгөн нерселерин жада туалетке отуруу көндүмдөрүн дагы унуткандай болуп баратат деп менин изилдөөмө жазылышкан, урматтуу катталуучулар. Анамнезден мен үчүн эң чоң сигнал, эң кооптуу нерсе болгон нерсе бул эмне болду? Бала жакшы эле өнүгүп келе жатып, автоматтык түрдө регрессия болуп кетти да. Мындай регрессия болуп кетүүнүн көпчүлүк учурда аутизм оорусун өтө көп кездешет. Бул эң кооптуу белгилерден болуп эсептелет. Баягы бала жакшы эле өнүгүп келе жатып эле резко эле токтоп кетсе, регрессия болуп кетсе, бул өтө кооптуу белгилерден болуп эсептелет. Бул пациентимде мына 13 айлыгында сүйлөгөн сөздөрүн жоголуусу, мурда пайда болгон нерселер, гугугага деген сөздөрү бүт жок болуп кеткен. Указательный жест 18 ай болсо өтсө дагы такыр чыккан эмес. Өтө көп психолог менен иштешсе дагы эч кандай результат болгон эмес. Атын такыр караган эмес. Бул мен үчүн өтө чоң көйгөйлөр болду. Анан бул анамнезди изилдегенден кийин менин кийинки кадам, жеке изилдөөмдө менин экинчи эң негизги кадам бул анализдерди сунуштайм. Неге? Себеби дегенде анализдер жок, жөн эле баланын сыртынан карап биле албайсың. Баланын ички организминде эмне болуп атат, витаминдердин деңгээли кандай, боору кантип иштеп атат, бөйрөгү кантип иштеп атат, ички органдары кантип иштеп атат, нерв системасы кантип иштеп атат, баардыгын анализдер аркылуу билиш керек. Анткени дегенде анализдерсиз сенин көзүң караңгы, көзүң байланган. Ошондуктан бул пациентим, урматтуу катталуучулар, дагы бир айтып кетейин, бүт онлайн форматта изилдөөдөн өтүп атат, көрдүңүздөрбү? Анамнезди дагы онлайн форматта мен бир нече 40ка чукул суроо берип, бүт аныктадым жанагы көйгөйлөрдү. Андан кийин ошо көйгөйлөрдү аныктагандан кийин мен эң керектүү анамнездик анализдерди жазып бердим.
Бул жерде дагы эң керектүү гана анализдер жазылды. Себеби дегенде жөн эле баягы пайдасы жок анализдерди жаза берүүнүн эч кандай кереги жок. Албетте кайсылар деген организмдеги негизги витаминдер, минералдар, микроэлементтер, биохимиялык кан анализи, ИЭГны жазган, бирок мурда болгон үчүн аны тапшырышкан жок. Ошондой эле угуу текшерүүсү жана ичек арын көйгөйлөрү барбы жокпу, мына ошол нерселерди аныктоочу анализдерди жазып бердим. Анализдердин негизинде канча нерсе аныкталды, урматтуу катталуучулар. Эң биринчи аныкталган көйгөй бул витамин Д'нын критикалык деңгээлде болду. Негизи мында 2,5 жаштагы курактагы балдардын организми нерв системасы нормалдуу түрдө өнүгүштүн 90 нанограмм на литр керек болот, а бул пациентимде 27,5 нанограмм на литр чыгып калды да. Бул деген жетишсиздикке жакын, бул деген уже баланын организмин компенсация кыла турган деңгээл эмес. Көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө, UpToDate, Esfagan'да чыгарган изилдөөлөрдө витамин Д'нын жетишсиздиги балдардын сүйлөөсүн артта калтырат. Бүт ушу аутизм менен ооруган балдардын 62%-ында витамин Д'нын жетишсиздиги аныкталган. Ошондуктан окумуштуулар вывод чыгарган. Эгерде баланын организминде витамин Д жетишсиз боло турган болсо, анын аутизмге кабылуу риски өтө жогору деп. Экинчи мен аныктаган нерсем бул ферритин. Ферритин өтө деңгээлде аныкталды. Ферритин дагы 90 нанограмм на литр болуш керек болчу. А бул жакта бул пациентимде өтө аз болгон. Ага кошумча MCV деп коет, эритроциттердин өлчөмү дагы жетишсиз болгон, микроцитоз, андан кийин MCH гемоглобиндин кармалуусу, бул дагы гипохромияны көрсөткөн. Бул деген айкын темир жетишсиздигинен пайда болгон анемиядан кабар берет. Темир жетишсиздигинен болгон анемияда балада дофамин бөлүнүп чыкпай калат, нейрондордун миелин пардазы толук өнүкпөй калат, сүйлөө, концентрация, уйку бузулат, мээзиндеги центр Брока, Верника эч иштебей калат. Мындайча айтканда баланын мээзине пакет кийгизип тумчуктуруп койгондой эле болот да. Мына ошондой абал ушул пациентимден аныкталды. Андан кийинки нерсе, анализдерин баарын көрүп алгандан кийин мен ар дайым мүмкүн болгон диагноздарды МКБ-11 боюнча ар бир ата-энеге түшүндүрөм. Себеби дегенде менин жеке изилдөөмө ата-энелер эмне максатта кайрылат? Ушу баламда эмне диагноздар болуп атат? Мындай эл аралык деңгээлдеги, мындай далилденген медицинанын негизинде кандай диагноздар болуп атат? Ошону билгим келет деп кайрылышат. Но ошон бул жакта канча диагноз аныкталды? Жалпысынан эң негизги 6 диагноз аныкталды. Бул албетте витамин Д'нын жетишсиздиги, темир жетишсиздигинен пайда болгон анемия, экспрессивдүү сүйлөө өнүгүүсүнүн кечүүсү, бул балада еще рецептивдүү тилдин өнүгүүсү. Бул деген сөз баягы бала сүйлөгөн сөздөрдү түшүнбөйт. Түшүнөсүздарбы? Андан кийинки аутизмге шек күмөн. Себеби дегенде бала өнүгүп келе жатып эле резко ылдыйга регрессия болуп кетти. Бул уже аутизмден шектенүүгө кабар берет. Нейрон өнүгүүсүнүн бузулушу, тил өнүгүүсүнүн жетишсиздиги жана темир жетишсиздигинен пайда болгон анемия аныкталды. Албетте мынакей эгерде буга чейин мен апазынан сурадым, сиздер буга чейин мында ушул организмин изилдетип, канын текшертип, эч нерсе кылган эмессиздерби десем, ушу 2,5 жылдан бери эч ким бизге анализ текшердеген жок, эч ким бизди изилдеген жок, карап деле койгон жок. Бардык канча деген адистерге бардык, жөн эле сыртынан карап эле балаңыз ипер экен, могу дарыны ичип кой деп эле бир дарылар жазып берет. Ичиребиз, бирок эч кандай ушундай болуп келдик. Мына биринчи жолу ушинтип кан анализин тапшырып, биринчи жолу мындай ферритин, витамин Д деген нерселерди көрүп отурабыз деп эмне таң калуу менен апазы кайрылды. Албетте бул жеке изилдөө алкагында бул пациентиме мен дарылоо планын түздүм. Диагноздордун негизинде апазы дароо эле доктор все дальше с менен иш алып барам деп туруп дароо VIP көзөмөлгө өттү. Себеби дегенде жеке изилдөөдөн кийин көпчүлүк ата-энелер ошо баласын менин жеке изилдөөмдө, жеке көзөмөлүнө дарылаткызы келет. Мен дагы айттым, ооба бул абалдарда толук кандуу жардам бере алам деп айткандан кийин дароо өттү VIP көзөмөлгө. Бүт оригинальный ЭНИС сертификаты бар препараттар жазылып берилди балага. Анткени дегенде эмнеге ЭНИС сертификаты бар препараттар жазылат? Себеби дүйнө жүзүндө 5000ден ашуун компания бар. Ошолордун ичинен бир 10га жакын эле ЭНИС сертификат бар. Бул өтө жогорку стандарт талап кылган сертификация болуп эсептелет. Ошондой препараттар жазылды, оригинальный препараттар жазылды. Эң башкысы бул жерде баланын тамактануусу түзүлдү. Бала эмнелерди жеш керек? Себеби бул жерде көрдүңүздөрбү, темир жетишсиздигине карата, витамин жетишсиздигине карата бүт ушул темирге бай, витамин Дга бай, белокко бар азыктардын негизинде мен меню түзүп бердим атайын. 10 күндүк меню түздүм, бирок ошол 10 күн ичинде биз бала ошол мен түзгөн менюга кандай реакция кылат, кайсы тамактарды жейт, кайсынысын жебей коет, бүт изилдейбиз да баягы VIP көзөмөл алкагында бүт ошону эне жөнөтөт да, доктор мына сен түзгөн тамактардын ичинен балам муну жебей койду, муну жеди деп күн сайын дневник
толтурат, ошол дневникке жазып жөнөтүп турат. Ошонун негизинде дагы 10 күндөн кийин дагы жаңы меню түзүлөт. Баланын баягы тамактануу адатына ылайыкталыпчы. Андан кийин уйку режими түзүлдү. Себеби мен жогоруда айтып кеткендей, балада уйкусунда дагы маселе болгон. Аябай кеч уктаган, эртең менен түн жарымда ойгонуп кеткен 25-35 мүнөт. Себеби дегенде бунун бирден бир себеби уйкусу начар болгон, темир жесинден пайда болгон анемияда мелатонин аз бөлүнүп чыгып калат да, мелатонин жетишсиз болгон. Көрдүңүздөрбү, ушул жөнөкөй анемиянын айынан балада кандай деген системалары бузулуп атат да. Анан эң негизгиси мен ошол энесине көрсөттүм. Урматтуу эне, сизеч мындай хаотичный бир нерселер жасай бербеш керек. Мына мондай система менен иш алып барыш керек. Биринчи алгачкы 3 айлыкта бүт организмдеги жетишсиз элементтерин толуктайбыз. Андан кийин уже далилденген кошумча терапияларды үй шартында кошуп башташ керек. Көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдү карап көрсөңүздөр, урматтуу катталуучулар, бүт балдар айыгып кеткен, аутизмден жакшы коррекцияга чыккан балдардын ата-энелери алектенген балдар да. Ата-энелери үй шартында алектенишип, үй шартында туура кам көрүп, кошумча терапияларды үй шартында жасаган балдарда өтө сонун өзгөрүүлөр болот да. Бул менин ошол VIP көзөмөлүмө катталган пациенттериме дагы мен ушул нерсени аябай айтам да. Баягы бир адистерге надежда кылып албаңыз. Ушу бир кошумча терапияларга алып барсам, бир түрдүү борборлорго алып барсам балам сүйлөп кетсе деп эч үмүттөнүп албаңыз. Себеби дегенде баланы сүйлөтө турган, балага эң сонун эффект бере турган нерсе бул ата-эне. Эгер ата-эненин колу менен бала кошумча терапияларды жасай турган болсо, эффект өтө сонун болот. Эмнелер мисалы Jasper, SDM, ABA терапиялар, сенсорикасын жакшыртуу, бүт ушундай үй шартында логопедтик көнүгүүлөр жасоо. Мен бул баладан баягы VIP көзөмөл алганда 3 ай ичинде бүт могу канын, витаминдерин сонун кылып толуктап алгандан кийин, тамак ашын оңдоп, питаниясын оңдоп, уйкусун оңдоп алгандан кийин уже атайын баягы бүт 3 айлык данныйлардын негизинде бала кантип жүрдү, кандайлар жеди, поведениялары кандай болду, баардык ошо данныйларын чогултуп туруп, ошонун негизинен анан кошумча терапияларга ар бир пациентке программа түзөм да. Атайын программа болот. Ар бир пациенттин өзүнүн статистиканы көрсөтүп турат. Кайсы кошумча терапияны жасаш керек, кайсыны канча мүнөт жасаш керек, кандай играларды ойнош керек. Ар бир 30 күн сайын бул терапиялардын планы өзгөрүлүп турат. Мына ушундай форматта гана эмне күн сайын эне тыгыз байланышта болуп, күн сайын бала менен алектенип, күн сайын дневник толтуруп, баланын жеген ичкенин, физикалык активдүүлүгүн, уйкусун, кошумча терапияларын көзөмөл кылса, мына ошондо гана толук результат болот, урматтуу катталуучулар. Мынакей бул пациентимде уже азыр 1 айлыгыбыз бүттү. Анализтеринде дагы сонун өзгөрүүлөр байкалды, Кудайым буйрса, динамика дагы акырындык менен байкалып, баягы анемиясын дарылагандан кийин, витаминдердин жетишсиздигин дарылагандан кийин кадимкидей балада бир аз да болсо өзгөрүүлөр байкалып, поведениясында өзгөрүүлөр байкалып, аппетиттер ачылып, кадимкидей динамика башталды. Ар бир 30 күн сайын изилдөөмө, баягы изилдөөдөн кийин VIP көзөмөлдө мен ар бир 30 күн сайын эмне результаттарга жетип атабыз сөзсүз түрдө энеге көрсөтөм. Мынакей караңыз, 30 күн мурда анализдер мындай эле, азыр мындай абалга жеттир. 30 күн поведениясы мындай эле, дневниктин негизинде мындай деңгээлге жеттир деп мен түшүндүрөм. Эгерде урматтуу катталуучум, сизде дагы балаңызда сүйлөө көйгөйлөрү болуп атса, ушинтип сүйлөөсү артта калып, канчалаган врачтарга барып, эч кимден жардам болбой, канчалаган дарыларды берип эч нерсе болбой атса, сизге биринчи менин сунушум балаңызды терең изилдөөгө каттаңыз. Балаңыздын организмин терең изилдейли, кан анализин көрөйлү, анамнезин терең чогултайын, кандай мүмкүн болгон диагноздар болуп атат, бүт аныктайлы. Мен өзүм направление берип, бүт узкий специалисттердин да текшерүүлөрүн өтөйлү, алардын заключенияларын карайлы, баардыгын комплектеп айтет. Ошого жараша балаңызга мен индивидуалдуу жеке план түзөм. Ошол пландын негизинде анан кийин VIP көзөмөл алкагында ар ай сайын результаттарды байкап, балаңыздын абалына жардам берсеңиз болот. Албетте сиздин гана аракет, сиздин гана балаңыздын аягуусуна болгон каалооңуз гана бул нерселерди ишке ашыра алат. Эгерде мен менен жеке иштешкиңиз келсе, мынакей ушул энеде болуп, ушинтип балаңыздын аягуусуна себепкер болгуңуз келсе, мен ушул видеого атайын номер калтырып кетем. Ошол номерге жазып, менеджерлер менен байланышып, жеке изилдөөмдүн бааларын тактап, эмнелер кирет, кандай болот, онлайн форматта кандай жүргүзүлөт, баардыгын кээден билип алсаңыз болот. Сизге толук маалымат беришет. 0556 800 600 деген номерге WhatsApp'тан жазыңыз, чалбаңыз, жөн эле жазсаңыз WhatsApp'тан, ошол жактан сизге толук маалымат
бериле турмат деп атталуучумун. Алдыда дагы мен башка пациенттердин дагы ушундай кейстери менен сиздерге бөлүшүп турмакчымын. Менин YouTube каналыма жакшылап катталып, чыгып жаткан видеолорумду көрүп, кандай изилдөө кылып атканымды, кандай процесстер болуп аткандыгын сиздерге мына ушинтип ачык көрсөтүп турмакчымын. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Кандайдыр бир суроолоруңуз болсо комментарийге жазып, баракчага катталып, видео менен башкаларга сөз түрдө бөлүшүп кетиңиз.